Привет, народ! Сегодня 30 октября, время 32 минуты 7-го. В данный момент я нахожусь сейчас в нейтралке. Өзбекстанның Кыргызстан ортасында тұрам. Баяғы чегара бойынша есіңердегі мен сілерге мына мынтип зімді тартышып жатат екен. Көрдіңер бе? Уже тартып қойышып тұрлар. Мына тартып қойышып тұр, тартышып жатат екен. Бұларға азыр біздің заставадағылар келішіп тоқтатыла десе, тоқтатышқан жоқ. Бұлар нағыл әлі келіп тұрып, мына уже мынтип тосышып жататтар. Мен сұранған едім да, Қамшыбек Қыдыршаевич, бұл 2 метр жер бұларға керек емес, бірақ ең талап болып отады. Мына бұларға керек емес. Бұлардың жолы нерден, мына нерден кеткен чизик, бұлар стратегический объекті, теректерді, договорды бұзып, кесіп салышып жататтар. Кесіп салып тұрып, азыр емен нағыла бұяқтан мынаны деп тосышып жататтар. Көрдіңер ме? Ешқандай шешілбей тұрып келіп тосышып жататтар. Ешқаяқтан ешқандай неме жоқ. Сіздерден сұраныш. Плюс класс басып позиция қойыңыздар, бұл 2 метр жер бізге керек. Өзбекстанға керек емес ой. Пише, бұл қолдан отырған жер емес ол. А біздікі 5 жол келіп шыға тұрған жер. Дағы бір жолы өтініш, сұраныш сіздерден. Шуға көңіл бұрып қойыңыздаршы. Сұраныш сіздер. İşte kalsa hazır bu şerden toxtatып, şerden оңдашың керек пе? Оңдашыңыз керек пе? Иә. Оңдау пайдасыз. Daha bir жолы айталаңызшы, мен поворотнигім азыр бузулуп қалды. Азыр жерге тоқтатып кетейін бе? Жана эле бузулуп калгансыз. Жоқ, жана бузулуп қалғанда кепилдигиң бар бу? 8-1'di бузуп пайда атасыз байкес. Жана эле Жоқ, поворотнигим бузулуп қалса стоянкаға алып барасың бе? Стоянкага алып барам деген жокмун байке мен. А кандай не протокол түзүп бересиң? Беренен биринчи бөлүгү менен пункт 8-1'de. Мен поворотнигим азыр бузулуп қалса ошону түзүп бересиңби? Азыр бузулган жок да байке. Жоқ, кепилдигиң бар азыр бузулбагандыгына? Азыр бузулган жок байке. Жоқ, мен азыр айтып атам. Жөнүнө ызылдай бербеңизчи байке. Жоқ, азыр айтып атпайм мен. Туурабы? Хорошо. Жакынкы эмеге барып туруп алмаштыңыз. Все, болду анда, проблема жокпу? А жакынкы жерге барабыз. Махаббат, сен Ембанктың өзеки айтып кетсең, өзеки айтып, 0554 00 70 84 Ембанк номерім Махаббат Б деп чыгат. Көріп тұрғаныңыздардай, бұл жерде бұл қыздың ахуалы өте оор, күннен күнге ахуалы шоғырлашып, арықтап баратқан учуру. Ушул Индия мамлекетине эжекебиз донор болуп, пересадка үчүн барган турушат. Ошол себептен ал жака $40,000 каражат керек экен эле. $2,500 чогулуп, азыр $37,500 жетпей турган учуру. Келиңиздер, туугандар, 100,000 деген 200,000 деген адамдар көрүп атат. Кайдыгер карабай өтүп кетпестен ушул кыз үчүн колуңуздардан келген ыхсаныңыздарды берип кетиңиздер. Зерикпестен бүгүн туруп ушул видеону көрүп турасыздарбы? Терминалга барып, эгер Ембанктан сала албагандар болсо, терминалдан барып, Ембанктан да ушул кыздын өзүнүн Ембанкына которуп койсоңуздар болот. Жана ошондой эле чет өлкөдөгү иштеген мекендештер болсо, ушул эжебиздин Сбербанкына каражат салып койсоңуздар болот. Мынакей көрүп турганыңыздардай кыздын боорунан ушундай сары суюктуктар чыгып, күндөн күнгө кыйналып аткан учуру. Мен сиздерге 2024-жылдын 8 ноябры бул 5-күн жума күн болот экен. Ошол күнү сиздерге отчет кылып туруп, дагы бир жаңылыктардан видео кылып чыгарамын. Ошол аманатыңыздар бүт бардыгы келип түшүп атат, кызга дагы, эжеге дагы. Анын ичинде 1000 сом, 5000 сом которгондор да бар. Ошондой которгон инсандарга Аллахым чын дилден мен дагы сиздерге ыраазымын. Алла дагы ыраазы болсун сиздерге, туугандар. Assalamu alaikum. Qandaysыңар? Жақсыңар, жақсы. Assalamu alaikum. Жақсыңар. Жақсы. Қана тез қимылдайды. Так. Basıldansın kıyımıldama. Bismillahirrahmanirrahim. Жақшылықтар болсын, Şu жолдарыбызда жақшылықтар болып, елімізде қызмат қылған жақсы жолдардан болсын.
Kimge? Buna jurnalistler sizlerge. Sağmaslar. 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 Çağıldırgan video rolikti körüge köңүңүздөрдү бурабыз. Burada Kırkol Saydın Köprüsü dağı bütün. Uşu menen kuda kalsa 20 kilometre jerdeki asfalt, an içinde Nokat şaharının içinde 4 palasalı asfalt, 3 köprü, hazır 16 kilometre jerge trotuarlar men latator koyulu büttü deyit, kalgandarında bütürüşöt, ayağına çeyin çıkarışat. Uşintip Kuday buyursa mına bugün mayram kılıp şunun жерибизди açıp atabız. Daha bir jol kutuktayım sizler hurmatly tuğanlar. Bu bizdin bugün kündögü hurmatly prezidentimiz Sadır Hocayev başında turgan beylik başındagılardın jasagan jumuşların bir kiçinekey gana jeri. Emin üçün bu жерге katı köngül buruldu. Sebebi degende bu jerdegi ellerimiz öte köp kıynalıp kaldı. Köp жылдардан beri kıynalıp kaldı. Janagı proyekt dep, oşo proyekt jasayt eken dep kayсы bir өлkөнүн жардамын күтүп bir neçe жыл жаттыk. Andan keyin dagы şu akçabız yok, bücjetibizden akça böle alбай dagы bir neçe жыл жаттыk. Uşintip köptöp kıynalıp kaldık. Oşondan жакшы көңүл бурuldu bul jaka. Ansız dele Oş oblustu, Жалал-Абад облусу, Баткен облустарында, мамлекетибиздин бардык башка облустарында, Талас, Нарын, Ысык-Көл, Чүй облустарында көптөгөн жумуштарыбызда күз айларында азыр бүтүп атат. Быйыл жаз айларында баштаган жумуштарыбыз бүтүп атат. Элдин көйгөйлөрү бардык жерлерде чечиле баштады. Мурдагыдай айтып коюп, же болбосо убада берип коюп, анан кийин жок болуп кетмей жок. Убада бердиңби, аткарышың керек. Айттыңбы, ошонун сөзүнүн өтөсүнөн чыгышыбыз керек. Мына ушундай тапшырмалардын үстү иштеп атабыз. Президентибиз дагы айтат, колуңдан келсе убада бер, колуңдан келбесе бербегиле убаданы. Элдин алдында. Элдин башын айлантпагыла. Мурдагыдай калп сүйлөп, же болбосо элди утурумдук алдап коюп жүрбөгүлө. Чындап элдин турмушуна биз жашоосуна жакшылыктарды жана өзгөртүүлөр киргизишибиз керек деп тапшырмаларды берип отурат. Ошондуктан урматтуу туугандар, мына азыр эң негизги жумуштардын бири 30 жылдан ашык мамлекетибизде жөнөкөй адамдарга шарт түзүлбөдү да. Бийликтегилерге бийлиги бар, байлыгы бар, мүмкүнчүлүгү бар, тууган уругу ушу бийликте байлыкта отургандардын баарына шарт түзүлдү. Бирок жөнөкөй адамдарга шарт түзүлбөдү. Жөнөкөй, карапайым, мынандай колхозду иштеген, совхозду иштеген жөнөкөй адамдарга эч шарт түзүлбөй эле аларды алдап шайлоодон шайлоого, жаздан күзгө, күздөн кышка, кыштан дагы жазга болуп эле келатабыз да, келаттык да. Эми андай болбойт. Мына президентибиз дагы айтып атат, жөнөкөй адамдардын жашоо турмушуна биз шарт түзүшүбүз керек. Ошолордун жашоо турмушун өзгөртүшүбүз керек деп тапшырма берип атат. Урматтуу Нокаттын коттоо эли, бүгүн биз үчүн абдан бир кубанычтуу күн. Мынакей Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен, Камчыбек Кыдыршаевичтин тыкыр көзөмөлү менен бүгүн бир жакшы нерсеге күбө болуп отурабыз. Мына бир кезде эмне деген көйгөй эле. Бул эми көйгөйлөр бардык региондо бар, албетте тыгын деген. Бирок ушул көйгөй эң чоң көйгөй болчу. Бул көйгөй Камчыбек Кыдыршаевич биздин эле көйгөй эмес, бул жалпы ушу өрөөнүн көйгөйү болуп калган. Анткени ушу жол менен, ушу каттам менен ушу Баткендин эли да каттайт. Мынакей ушу жолдун жүрүшү менен баткендиктер да бизден ушу жол качан бүтүп атат деп абдан кызыгып турду. Мынакей ушу сиздин тыкыр көзөмөлүңүз менен бүгүн ушу иштин өтөсүнө чыгып, мынакей ушу эл астында жүзүү жарык болуп, мындай бир жакшы самалык менен жолугушуп турганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Андыктан мен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүктүн атынан, жеке өзүмдүн атыман ушу жолдун кеңейип, кайрадан оңолуп ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Албетте бизде дагы Ош облусунда дагы ийгиликтер көп. Камчыбек Кыдыршаев жогоруда абдан жакшы айтып кетти. Мына ушу жол маселеси чындыгында жол көйгөйү бул абдан чоң маселе болуп калган. Бүгүнкү күндө тыгын да бар. Мына өзгөндөгү тыгынды дагы жакында чечкен атабыз. Мынакей бул жерде отурат биздин өзүбүздүн абабыз Нурлан Чолпонбаевдин мынакей өзүнүн жеке чоң салымы менен
ушул жерде дагы мынакей ушул Өзгөн шаарын айланып өтө турган жолду дагы ноябрдын аягында берелик деп турабыз, Кудайым буйрса. Ал жерде да 13 километр жол. Муну да белгилеп койбосок болбойт. А эми бүгүн ачылып аткан жолдун да тегерегинде түйшүк көп болду. Камчыбек Кыдыршович айткан мөөнөттө бүтүрүш үчүн жергиликтүү бийлик биз бардык аракетти кылдык. Күнү түн иштеп турдук. 5 завод иштеп турду. Жалаң ушул жол үчүн. Мынакей ушул жергиликтүү бийлик деп атканым бүгүнкү күндө ушул баягы опораны чыгаруу, элдердин үйлөрүн чыгаруу, ошол жерде телекомдун, РЭСтин кызматкерлери ушу жергиликтүү бийлик айыл өкмөткө чейин абдан бир чоң күнү түнкү иштин натыйжасында бүгүн мынакей ушу Камчыбек Кыдыршаевичтин астында жүзүү жарык болуп турат. Мына бул да жакшы иш. Анан биз айтпай кетпесек болбойт. Ушу күнү түнү мына ушул 2-3 күндөн бери уктабай да ушул күндү ачалык, жетишип калалык деп ушу Минтранстын ушу жериндеги да кызматкерлери абдан чоң ишти кылды. Муну да айтпай койбосок болбойт. Анан урматтуу биздин Жакшынакай салтанаттын катышчылары, жолубуз кут болсун. Мындай самалыктар көп. Жылдын аягына чейин дагы көп бир жакшылыктардын мындай бир өтөсүндө болуп, сиздер менен жүз көрүшүп турабыз деп мен Кудайдан тилек кылам. Аман эсен көрүшкөнчө сак саламатта болгула. Ачылыш кут болсун.